Ошон үчүн ар бир мусулмандын үйүндө мүмкүн болсо ат болуш керек. Өзгөчө кыргыздын үйүндө. Каякта болсо да. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала айтат: "Вал адияти дубха, фал мурияти qadha, фал мугирати subha, фа атарна бихи нaq'a." Адият деген сүрө түшкөн ат бой. Вал адияти дубха, деминип жүгүргөн аттарга ант. Ант, Алла Таала ант ичет. Фал мурияти qadha дейт. Туяктары ташка тийген искира чыгарганан. Бир дагы жаныбар искира чыгар. А жолборс илби снежный барса атпайсыңбы? Искира чыгара алабы ушулар? Чыгара албайт бир дагы жаныбарын. Пилсилин деле чыгара албайт. Эч ким чыгара албайт аттан башка. Искираны ат чыгарат. Еще как. Фальмурияти qadha, фальмугирати subha. Таң эртең чабуу салган. Фавасат набихи жамаа. Топту жарган ат болот экен да. Неде карап тур? 1000 адам турат. 1000 адам турат. 20 атты кой бергине. Не кылар экен ат экен? Турабы? Фавасатна бихи жамаа. Чаң чыгарат буга. Фатарна бихи нaq'a. Чаң чыгарат. Бул ат чаң чыгарганда чара албайт башка. Алла субханаху ва таала антишкен пайгамбарыбыз айткан: "Ал-хайл" деген мa'qudun fi nawasi al-khayr ila yawm al-qiyama. Аттын пешенесине кыямат күнгө чейин Алла жакшылыкты басып койгон дейт. Кыямат күнгө чейин деген сөз бар. Ракетанын заманы болобу, 5G-тин заманы кызыктырбайт. Аттын пешенесинде кыямат күнгө чейин айфондордун заманы деген. Яна айфонго жакшылык береке деле жок. Азыр бүгүнкү күнү бузулган көп кандан. Туурабы? Чын-чынына келгенде. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-хайл ma'qudun fi nawasi al-khayr ila yawm al-qiyama." Аттын пешесине хайр деп коет. Эмне? Бакыт, ырыскы, жеңиш, авир, шифа, денсаулык. Ох. Эмнени гана баскан. Ошон үчүн айтабыз, аттын пешенесине чаппа. Өзүңдүн бактыңа балта чаппа. Башка чаба турган жери бар го. Балаңды башка чарага чаба берсең оңолбойт бул. Жинде де болот. Жиндилиги күчөйөт, оңолуусу күчөйбөйт. Атка сарттаган бар го. Жемчүү алып бересиз го. Ал садака бергенге колун ачып туруп кайра жумбай койгондой соо болот деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Газаттарга чыкканда аттын үлүшү кишинин үлүшүнөн 1 же болбосо 2 эсе көп болчу кээде. Кээде 2 эсе көп болот эле аттын үлүшүнө. Сиз жөө бардыңызбы? Сизге 1 үлүш. Бул аты менен барган, аты 1 үлүш алат, өзү 1 үлүш алат. Кээде жөө бардыңызбы? 1 үлүш. Бул аты менен бардыбы? Бул 3 үлүш алат. Өзүнө 1, атына 2 эсе чоң, көп. Ат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Төөдөн зекет бериш керек." Ким зекет бербей койсо, эртеге төө келип кыямат күнү буну тебелеп, шермендесин чыгарат экен. Уйдан зекет бериш керек. Кезеги менен келип булар сүзүп тебелейт экен. Зекет бербеген кыямат күнү. Кой дагы ушундай. Зекет бериш керек. Берилбесе ушундай. Бардыгын сурап атат да. Төөдөн 5 болгондо, уйдан 30 болгондо, койдон болсо 40 болгондо. Атчы деди эле пайгамбарыбыз, аттын зекетин да бересиңер деп да айткан жок, тебелейт деп да айткан жок. Айтты: "Ал-хайлу саласатун." Ат 3-кө бөлүнөт деди. Ас-ситр, визр. Биринчиси ситр дегени бул парда экен. Визр дегени бул күнөө экен. Үчүнчүсү сооп дейді. Сооп, ажыр. Бул бирөөсү эгерде менсигенге текеберленип, мактанып, кыйынсып, ушундай аты бар, бул күнөөдөн башка эчтеке жок. Бунун аты мынанча миң сом, мынандай. Бул текеберге бундайга күнөөдөн башка эчтеке жазылбайт. Эми ситр дегени парда деген сөз. Ал кандай? Ким атты баккан болсоңуз, атты багып атасыз сиз. Ушуну бирөө сурап келсе берип турасыз. Азыр эми ат сурагандар аз эле болуп калды. Улак чапкан эле сурап алса, а мурда ат иш кылчу эле да барды.
тияққа барып келейін, бұл жаққа барып келейін, дариядан өтейін, суық, ылай, чалчы, қар, борон, атыңы беріп тұр. Же атыңа отырғызып алдып, анша-мұнша аттарына да отырғызбайды, учқаштырбайды, білесіздер? Ошо атқан учқаштырып алсаң, же болса сұрағанда беріп тұрсаң, ошо ситир болады екен. Ситир деген бұл дүниеде жақыншылықтан парда, ахиретте дозоқтан парда дейді. Бұны жөніне сіз жем-шөп беріп отырсыз. Şu біреу сұрағанда беріп тұрған үшін еле. Аттың кереметін қараң. Үшіншісі ажыр, кім Алланың жолына деп баға тұрған болса, ерте Құдай сақтасын, дұшмандар чатырған тұшы атты мініп шығам депші, әрбір чөпке, әрбір жемге, әрбір суға соғып салар. Ошол аттың тезегі қиямат күні таразаға тартылады деген. Кейде судың үстінен канал палажа дариядан өтіп баратсаңыз, атты суғарып аш керек, азыр жем жеді жағандай өтіп баратат, осы аябай терлеген, азыр суғарып аш керек деп, бірақ болбой эле башын 2-3 жолы салып берет да. Сіз ошоға ниеттеле кылган жоксуз сугаргангач, ошого да соғып жазылат дейт. Ниет кылбасаңыз да. Атты тушап коесуз, узакка кетпесин депчи. Секрет го? Хозяиндын күнөөсү кечириле берет да, ар бир секирген сайын. Бу тамаша эмес, хадис бул силер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан, ар бир кадамына секирген сайын күнөөсү кечириле берет. Мына туганда